Ох, сон. Жеңил барыңар мен. Ой, рахмат. Кандай досым, ай? Жакшыбы? Сөөктөр эрип атат го. Жакшы. Кандайсың? Жакшы, Жуман байке мына ушул ыштык мончо деп элдин баары эле таң калып атат да. Бул кыргыздарда мончо болгонбу өзү депчи. Анан эмнеден пайда болду? Ыштык мончонун өзгөчөлүгү эмне? Бул кыргыздарда өзү мончо болгонбу экен? Түрктөрдүн хамамы белгилүү бизге. Жапондордун банясы белгилүү. Орустардын банясы белгилүү. Андан тышкары дагы финдердин саунасы белгилүү. Эми анан бул көчмөндөрдүн банясы болгон эмеспи? Болгонбу болбогонбу деген маселе туруп атат да. Буга бүгүн жооп жок. Мына ушунун тегерегинде болуп пайда болуп атат да. Анан эми кыргыздарды алсак, атайын боз үй тиккен да буга, кичирээк чакан боз үйдү. Анан ичине казанды коюп, ташты ысытып. Анан кийин жанагы чөптүн баарын тең атбарын жасап туруп ушак анан ыргытып подавать этип мындай. Ыргытып. Ошондон пар пайда болгон. Сырты кийизби ошондо? Мына кийиз да, мына сырт кийиз менен жасалды. Ичи болсо таш. Мынакей. Мына могу өсөсү, кел мына жака өткөн. Мына пар могу жерде турат, жалаң таштан. Ичи толтура таш. Таш, астынан от жагылат, жыга чыкканда жагылат. Бул астынан жагылат. Астынан жагылат, жалаң жыгач, катуу жыгачтар. Анан үстү болсо таш мынакей, ушундан анан пар чыгат. А парды биз жанагы дутту кайнатабыз, же жанагы чабрец, мята деген дарлы чөптөрдү бияка атбар жасап, шорпосу деп коебуз. Анан шорпосу менен тияка подавать этип ыргытабыз. Анан чыкканда ушундай керемет дары чыгат. Демек бул арчалар бар, арча менен жасалган ичи. Түшүнүңүзбү? Демек бул жактан баягы түтүн ичин ысырыктап чыгат турат толугу менен. Ичинде бул жерде мисалы бактерия деген жанагы бактерия деп атпайлыбы? Тазалык, стерилизация жагынан, бул гигиеналык жагынан. Мындан таза эчтеке жок. Кыргыздар бекер жанагы чаначын анан сабасын ыштаган эмес да. Демек жанагы сиздин ошол аталышындагы ыштык мончо деген ыш, демек сыртка эмес, ичин ыштап чыгат. Ичин ыштайт. Анан кийин мына мисалы мен жаңы эле чыкпадымбы? Мына менин могуреки денемдеги порулор, көзөнөктөр, майда баягы микро баягы көзөнөктөр ачылат. Анан ушуга ыш кирип ошо менен дем алат. То есть бул жердеги мендеги болгон жанагы жаман оорулар болсо ошонун баары айыгат ушундан. Бул тери жакшы болот. Бу жерден адам оорубайт да. Ден соолуктун эң главный эмеси ушул. Бул жерден чыгып мына тердеп чыгып, кайра келип бул жерде бассейни бар тура ошондой. Мына бассейн бар, мына ошо бассейнге бул парга түшкөндөн кийин бассейнге обязательно түшүш керек. Мына бул процедура бул эң пайдалуу нерсе. Мына мен бул ошондо булактын суусу да? Булактын суусу таптаза. Мына могу секрет мына ке, мына. 10 градус. Мен ошон үчүн досторума айтып атпайм, мен жаңы жашоо таптым. Жаңы жашоо дегенде бул чоң тармак. Бул биринчи ден соолук. Жаңы жашоонун биринчи түзүмү бул. Ар бир адамдын ден соолугу. Муну мен досумда түштүм. Кандай экен байке? Сиз биринчи болуп чыгып атасыздар? Ооба, биринчи болуп чыгып атам. Үшүгөн жоксузбу? Жок. Жактан пардан чыккандан кийин онча кызыктар. Денелер сайгылашып. Бул жерде мына эки ванна турат, фиточан деп атабыз. Бирөөндө дары чөп. Кел досум, маяка түшсен. Мынакей. Момунтип. Мына клиенттер келип түшүп жыргайт. Момунда мисалы чөптүн эмеси болот да. Азыр мына дайындап атат, куюшат. Тигинде болсо Аблипиханын согуна жазалат тигин. Ар кандай. Чын ар кандай чөптүн сборун тетиги эрменден баштап, тиги четинден баштап, дагы чабрец, жана кийик оту, зверобой, мята толтура чөптүн көптөн бизди. Мына ушул жерде эле өсөт баары. Эми могу ыштык мончону биз муну кыргыздын көчмөндүн ичинен кыргыздын, эмне кыргыз элинин маданияты карата мындай карашыбыз керек да. Бул маданият тазалык жөнүндө маселе болуп атат. Ден соолук жөнүндө маселе болуп атат. Эмне ден соолук? Бүгүнкү күндө жаңы жашоо деп атпаймынбы? Жаңы жашоо биринчи тазалык. Анан ден соолукту чыңоо. Ушул тармакта кароону пропагандалаш керек. Бүт кыргыз элине.